маалымат менен аскерге жөнөтүп анан өзүнчө бир окуя болчу айда баланчан баласы аскерге кетти деп өзүнчө бир чоң окуя да. Анан ошондой бир окуя ошо туугандарды аябырата анан бирөөнү жөнөтөбүз анан баягы тууган урууга эртеси эмне болот, тойдун эртеси болот деген бар да. Анча чак биягын баш аягын жыйнашып анан дагы келгилер бирок аягын майрамдайбыз деп ар кандай нерсе болот. Анан ошол үйдүн бир эң кенже баласы 5-6 жашар бала экен. Анан үйдө тириштик маселе бар да, тигиндей жыйнап буну анан кечки тамакка келет. Кечинде баланча байкем да келет, тамакты кенен жасап алат. Анан балам билбей калган турбайбы, ал кетти аскерге десе. Жок, ал келет. Ой, балам түшүнбөй калдым, ал аскерге кетти, эми ал 2-3 жылдан кийин келет. Уже далайга кетти. Ал жака кетсе 5 жашар бала түшүнбөйт деп ойлоп атат. Жок, ал келет деп. Мейли, баласы үйдө келет деп туруп, кечинде кечки тамакка туугандар келип чогулсун деп кирип келет. Кайыр бир десе. Илгери мындай деген учурлар болчу. Кээде ошондой баягы аскерге жөнөткөндө военкоматта кезектешип анан кээ бир немелерге, созыв призывтарда барчу жерге же поезд чыкпалат, же бир задержка болот. Анан 2 күнгө, 3 күнгө же 1 жумага артка жылдырып коет. Үйүнө барып. Анан кайка барат анан. Жака барып жата албайт. Анан үйүнө бар анан эртең кел дейт да. Же бир күнү кел деп анан кайра үйгө кайтып келген учурлар кээде болот. Ошондойду тиги бала кайдан билет? Иши да жок да. Ошол сыяктуу. Же көп учурда жашоодо мындай мисалдар бар. Айтымчыл. Кээ бир учурда кичине келиндер боюнда болгондо, боюна өткөндө анан ушундай бир байкалат ушундай, бул айтымчылыгы бар экен деп ошол баланы атайын бир айылда болот да, туугандык же бай мен эркек төрөйм же кыз төрөйм десе анан тиги ойной эле иши да жок да. Сен кыз төрөйсүң десе, эркек деп койчу десе, жок кыз төрөйсүң. Же тескери же мага кыз керек эле, мен эмне төрөйм десе, сен эркек төрөйсүң десе, жок кыз деп койчу, жок эркек деп. Эми ал балага эмне? Иши деле жок да. Кандай айтса так ошондой болот. Азыркы заманда өзү мен биле алабыз да, бирок ошондой нерсе байкалат. Анан ал балдар жүрүп жөлүп кетет. Эмне үчүн десе, бул канда тукумда бар. Бирок учурунда бала кезде бала периште деп коет, учурунда ошол нерсе сезилет, козголот. Бирок баланын чөйрөсү, багыты, үй бүлөдөгү баалуулугуна жараша эгер касиет менен түшүнүү жок болсо, ал касиет кайра өчөт. Убакыты бул. Тукумда калыр эле, бирок бала кыйналбайт. Эгер дагы ыйгарымдуу болуп кетсе, түшүнөбү, түшүнбөйбү, баш барбайт, ал аткарыш керек. Аткарбаса кыйнайт. Мисалы манаштык көп нерсе ошондой. Тукумгучулук манаштык касиет болсо, тукумга келсе, ал карманбаса, өтө кыйналбайт дагы, өтүп кете берет да кийинки урпактардан чыгып кетчү. Ыйгарымдуу болуп кетсе, анда кыйнайт. Себеп ал буйруктуу. Бул миссиясы ошондой айтылыш керек.